Быйыл күз башка жылдарга салыштырмалуу жылуу болуп жатат. Ал эми кышка саналуу гана күндөр калды. Мунун себеби эмнеде деп турсак, баягы күндүн аптаптуу тийиши, баягы жакшылыкка баар убакта ырылып кот эмеспиз. Андыктан ушундай бир күздүн кереметтүү күнүндө Атайын СТВ телеканалынын Таңкы лайв программасында жалпы көрүүчүлөргө жагымдуу маанай, ошону менен катар сонун бир жаңылык менен бөлүшкөнү келген Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңк медалынын ээси, легендарлуу Кыз Бурак тобунун негиздөөчүсү, биздин кадырлуу мейманыбыз, коногубуз, биздин ардактуу эжекебиз Гүлшайыр Садыбакасова эжебиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Рахмат, баарыңарга кутман таң. Быйыл буюрса бир жакшы жаңылык күтүп жаткан экен. Баягы кыш башталышы менен элге жакшы энергия тартууласам деп жаткан экенсиз. Сиздин 70 жаш юбилейлик концерт тартууланат экен. Ушул тууралуу сөз кылсаңыз. Ушундай тагдыр эми бизди 70ке да жетелеп келди. Жашоо ушундай экен, өмүр ушундай экен. Дарыя кандай аккан болсо өмүр ошондой агып келе берет экен балдарым. Көз ачып жумганча 70ке кирип калыптырбыз, ишенип ишенбей турасың. Ишенбейин десең 70, ишенейин десең карыгың келбейт дегендей. Эми Кудай таалам ушу күндөргө жеткиргенине шүгүр балдарым. Эң сонун. Шүгүр. Анан эми ушундай бир 70 жылдыгымды өткөрүп коелу деп мамлекет жетекчилери мамлекеттик программага киргизген экен. Мына ошонун негизинде иш алып барып атышат азыркы күндө. Мен да кошо өзүмө тиешелүү иштердин баарын аткарып атам. Кудай бурса 3 декабрда биздин Ош дейм да, Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда ушу саат 6:30-да менин чоң бир юбилейлик кече концертим өткөнү турат. Эми кээ бир адамдар түшүнбөй калышы мүмкүн да, кандай концерт берет экен эже өзү жалгыз депчи. Бул жерде мен Кыз Бурактан сырткары дагы обончу катары азбы көппү азын-оолак элиме таанылганмын. Ошол бир 150дөй ыр жазганмын. Ошонун ичинен бир 70-ин Кыз Бурактын кыздары, ошо эстрада жылдыздары ырдап жаңыртып келген экен. Ошолордун баарын топтоп азыркы күндө дагы мына чоң бир концерттик программа чыгып, анын ичинен көбүнү кыскартып ашып кетет экен деп ушунда отурган мезгилибиз, Кудай бурса. Бүт кыргыз эстрадасынын каймактары чогулуп, ушул эжени колдойбуз деп бүт менин ырларымды ырдаганы турушат. Ошол эле учурда эми Кыз Бурактын ар учурда эле баягы эмне деп бакыт кушу бийик деп коно берген эмес да. Бир толкун менен бир бийикке жеткен учурлары бар, айсберг болуп. Ошондой 4 курам болгон, ошол 4 курамдын кыздары, ырчы кыздарыбыз бардыгы ошо 4-өө катышат, 4 курамдын кыздары. Андан сырткары эми азыр мода болуп калбадыбы. Менин обондорум дагы элдердин катарында, элдер сымак эле мына Казакстанда ырдалып атат обондорумчу. Өзбекстанда ырдап атышат, Кытай кыргыздары ырдап атышат. Анан алардан дагы бирден экиден келишет экен, алар да куттукташып ушу менин ырымды, обонумду ырдаганы турушат. Анан сырткары дагы бир сюрприздер бар, эми аны айтпай турайын. Баарын айтып койсок, көрүүчүлөргө кызыксуу болуп калат деп ойлойм. Барып көргүздөр дейли. Ооба, барып көрүшсүн. Гүлшайыр айтсаңыз, эми сиздин баягы чыгармачылыкка кайрылып өтө турган болсок, жарым кылымдан ашуун убакыттан бери ушул жаатта эмгектенип келесиз. Анан ошол нерсени баягы 2-3 сааттык концерттик программага мындай батыруу дагы оор болуп жатса керек. Ошондой болуп жатат. Мына мисалы үчүн бир эле нерсени айтайын, Кыз Бурактын кыздары көп да, 380 кыз тарбияланган. Анан бар көпчүлүгү фонограммага өткөнүбүздөн кийин баары ырчылар гана калганда. Аспапта ойноочулардын баары немеден алынган, баягы сахнадан. Ансамбль азайган, Ансамбль азайганда 94-жылдан баштап биз да ошо фонограммага өтүп анан оозубузду кыймылдатып эле жашап калбадыкпы. Бирок өзүбүз ырдачубуз баарын. Анан көп баары ырдайбыз дегендери көп. Мисалы үчүн Кыз Бурактын ошол курамдагы кыздарынын баары жеке ырларды ырдашкан да. Алардан бизим үчүн бирден ырдабайбыз деген сунуштар, тарынуулар болуп атат. Эми ага карабастан бирок концерттин өзүнүн эмеси бар да, баягы академиялык сааты бар. Ошого тушташыбыз керек. Ошол деңгээлде беришибиз керек. Мен айтып атам, мен башкаларды кыскарткандан көрө силерди кыскартканым, силер тарынбайсыңар да, өзүмдүкүсүңөр да деп атам. Жоткотуп коюп атам. Ошол эми Кудай бурса эл тажабай турган, өтө көп баягы илгеркидей 4 саат, 5 саат концерт эмес, бир 2,5-3 сааттык. 2,5 деп турабыз азыр. Академиялык сааттын гана тегерегинде концерт берели деп турабыз, Кудай бурса. Мына ошо концертибизге келип, Кудай бурса күйөрмандарыбыз өтө көп. Кээ бир ырчылар мындай да, нарындын күйөрмандары нарынга балет этет экен.
көлдүкү көлгө, таластыкы таласка дейт. Бизде андай эмес. Биз жалпы Кыргызстанга кызмат кылганбыз. Туура. Ушундай топпуз. Ошондуктан жалпы Кыргызстандын кыздары даган биздечи. Ал Оштук эле, ал бул Жалал Абадык эле, анан бул Нарындык деген эмеспиз. Биз таланттуу кыздардын баарын алып туруп атканбыз. Ошондуктан бизге 7 дубандын мен деген көрүүчүлөрүнүн баары келет деп күтүп атабыз, Кудай буйрса. Ал эми концертти жогорку деңгээлде өткөрүш биздин да милдетибиз, анан жалпы элибиздин да милдети. Буйрса анчалык менен өтөт деген тилегибиз зор. Тилегибиз бар. Ал эми Гүлшара эже айтсаңыздар, мен ушу бүгүнкү эфирге даярданып жатып, мисалы мен билгенден тарта ушундай эле келбетиңиз, ушундай эле энергия менен жүрөсүз да. Анан ошондо даярданып жатсам атам айтат да, 60-тан өтүп калды. Балам, сен эмне болуп турсуң дейт. Мен билгени Гүлшара эже ушул бойдон дейт да. Анан бая жаштыгыңыздын, сулуулугуңуздун, анан ушундай энергиялуу болуп жүрүшүңүздүн себеби эмнеде? Жашоону сүйүш керек. Биринчи, өмүрдү сүйүшүбүз керек. Кыргызстаныбызды, мекенибизди сүйүшүбүз керек. Бизге мекенибиз өтө кымбат. Мен өтө мекенчил аялдардын курамына кирем. Элимди, жеримди өтө сүйөм. Ошон үчүн дагы бизди 4-5 мамлекетке келип, биз менен келишим түзүп иштегиле десе да барбай койгонбуз. Эгерде акча керек болуп, кайсы бир байлыктын артынан түшкөн болсок, биз ошол жактарга кетип калмакпыз. Ошол баардыгынан кечип коюп, арзыбаган тыйын болсо дагы баарына ыраазы болуп, биз ошол жакта жашап, элибизге, журтубузга мына 47 жыл кызмат кылды кызбырак. Мен өзүм 50 жылга жакындап калды. Мына ушинтип ак кызматыбызды кылып келе жатабыз, балам. Анан эми сулуулугум, анан жаштыгым деген мен эми өзүмдү сулуу деп эсептебейм, бирок элдин көзүнө, баягы элдин көзүндөгү адам болгондуктан, баягыдай жакшынакай болуп, татынакай болуп жүргөнгө аракеттенебиз. Себеби баары карашат. Бир аз жүдөп калсаң эле кайра өздөрү сабап киришет. Эмне болуп калгансың? Эмне? Гүлшара эже, Гүлшара дешип эле. Элдин кызы болгонубуздан кийин элдин тилеги, элдин каалоосу менен жүрүшүбүз керек. Ошо аракеттерибиз анан эч качан мүңкүрөбөй кайгырбашыбыз керек да. Ачууланбашыбыз керек. Менин ошондой мүнөзүм бар. Ачуум тез жазылат. Асманды жерди мындай кылып ташташым мүмкүн бир паста, анан кайра эсимден чыгып калат. Урушкан адам менен эле сүйлөшүп кете берем. 1 сааттан кийин унутуп калам урушканымды. Анан унутуп калып, муну мен урушпадым беле деп коем. Ошондой жашашыбыз керек экен. Анан эми бул аманат үйүнө баарыбыз конокпуз да. Бул жашоодо баарыбыз конокпуз. Конок болгондон кийин эч качан бирибиз капа кылбай, бирибиз кайгыртпай, бирибиз жанчпай, эзбей, жакшынакай жашашыбыз керек. Күлүп жашашыбыз керек. Күлүп жашашыбыз керек, урматтуу кыргыз элим. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Гүлшара эже баягы 70 жылдык юбилейлик концертте тартуулоо алдында баягы сөзсүз түрдө эсиңизге келсе керек, алгачкы чыгармачылыкка таштаган кадамдар, эмнеден башталган? Адам баягы сар эсеп салганды жакшы көрөт эмеспи? Анан чыгармачылыгыңыздын башатына келсек, мисалы, сиздер ушул 50 жыл мурун баштап жатканда бүгүнкү күндөгүдөй эмес да, ал убакта деген баягы айымдардын, аял кишилердин өзгөчө ушул чыгармачылыкка бел байлоосу оор болсо керек. Өзгөчө сиз баягы интеллигенциянын үй бүлөсүндө төрөлсөңүз, мугалим болуп атса ата-энеңиздерчи? Өзгөчө бизде түштүк тарапта бул маселеге оор карачу, чынын айтыш керек. Моюнга алышыбыз керек да. Артист болуу, шофер болуу, да бир кандайдыр бир кесиптерге дүкөнчү болуу, ушуга окшогон кесиптерди айтсаң, атаң менен апаң чалкасынан кетчү да. Абе болбойт, аны ургачы, андайга барбаш керек деген тыюу болуп келген да. Анан биз ошо кездеги азыр ойлосом реформатор кыздардын бири болгон экенбиз. Туура. Мен апам менен атам каалоосу менен 2 жыл ушул жердеги университетибизге келип тапшырганмын, кыргыз тили мугалими болуш үчүн. Апам да атам да ошону каалашкан да. Анан 2 жыл мугалимчилер да алар, мугалим, экөө тең мугалим да. Анан кыргыз эмнеге деле билбейм, кыргыз тилчи болосуң деп мен жиберишкен да. Анан өзүм деле адабиятка жакын болчумун, ошол кезде деле кичине ыр жаза койчумун да. Анан келдим 2 жыл тең тапшырып, 2 жыл тең 2-4, 2-3 алам өтпөй калам. 2-4, 2-3 алам өтпөй калам. Конкурстан кулап калуу деген бар эле мода. Анан кийин 3-жылда уже атам жөнөтпөй койду, барбайсың деди. Анан мен ыйлап жатып алдым, атам чөгөргөн тойго кетип калды. Апам карап анан ооруду окшойт демейли да. Анан жүк тагымды салып, анда чоң-чоң чемодандар болчу. Мындай фанерадан жасалган чоң-чоң чемодандар. Оор. Ошо чемодандын бирөөнү бошотту.
мен жарымына китебимди салды, анда китеп ташчубуз да. Азыркыларда китеп көрбөйсүң. Китепти салды, жарымына кийимдерим салдым, ошондон бул жака келгенден кийин мен аларга айтпай туруп, музыка факультетине, Арабаев университетине тапшырып ийдим. Мурда Жембет дейт элек. Ошол жерде окуп калдым, анан ошол жерде чыгармачылыктын аябай өнүп өскөн мезгили ошол кезге туш келет. Студенттик кезибиз, хордордайбыз, анда иш чаралар өтө көп өтчү да. Ошол жерде мына кандай гана хор болбосун, ошол хорго сводный деп коет эле, биргеликтеги хору да элек. Ансамбльдерди ырдачубуз. Ошентип жүрүп, анан бир күн Чорок кожом жарып баштаган бир топ, жоон топ кишилер келип, анан ушул жерде кыздар ансамбль түзөбүз деп кастинг жарыялап, илгери кастинг деп коет го. Ошондо анан бир топ кыздар биз өтүп калдык, кастингден өтүп, алгачкы кыздар ансамбли адамдар адаштырып жүрүшөт да, ушу кыз бурак деп, аны кыз буракка чейин Шоола деген ансамбль түзүлгөн. Ушу биздин Жемпетте. Ошол ансамблдин эң башатында турган кыздардын биримин, кыздардын деп өзүм кыз деп алайын. Кыздардын бири болуп, урма аспапта ойноп, ошо алгачкы урма аспапта ойногон кыргыз кызы болуп, мен элимдин жүрөгүндө ошондо түнөк тапканмын. Анан ал ансамбль менен дүркүрөдүк, биз вообще биринчи орунду бербей койдук. Анан окууну бүткөнүбүздөн кийин бизди чар тарапка кетесиң да, чар тарапка. Биз Айсалкын деген бас гитарда ойногон кызыбыз экөөбүз, анан Оштогу педучилищага мугалим болуп жөнөтүлдүк. Ал жерде иштеп атсак эле, жаңы ишти баштасак, анан Рахман Салмаматов деген жигит келди. Силер ойноп, биз тааныйт экен да, ойноп жүргөнсүңөр, биз ушинтип ансамбль түзгөн жатабыз, жардамыңар керек деген. Анан хорошо деп анан бардык. Барсак эми кыздарды жаңы тандашкан экен, баягы до эми анда жандуу ойночубуз да. Ар бир аспапта жандуу ойночубуз. Барсак кыздар ушу ноталарды эми үйрөнүп атышкан экен. Барып анан биз Жаркынай деген кыз бар экен, күчтүү экен, музыкалый школаны бүткөн. Анан ошо үчөөбүз анан ал Минкал деген күйүн ойнодум. Мен урма аспаптан биз бышып жетилип барганбыз да. Анан Айсалкын кыз бас гитарада ойнойт, ошон ойноп койдук. Анан эле аябай бизди колчап, аябай ушунчалык бир жакшы бир маанайда кабыл алышты. 2-3 адам отурган, алар көрсө Дүйшөн Байтөбетов, биздин кийинки легендаларыбызчы. Токтобаев деген агайыбыз 5-6 бар экен да. Көрсө ошол жерде театрда артисттер экен. Алар тура калып колчап ишти. Ай, сонун болбоду, мына даяр уже бүттү, бул ошолорго кошсок эле болду деп. Ошондо анан кыз бурак ансамблине мен дагы алгачкы составтарына кошулуп, анан мени музыкалык жетекчи болуп бер деп Рахман байке суранды. Сен менин музыкалык окуу жайды бүтүп бардым да. Хорошо дедим, анан ошентип 2 бакыр бир тукур болуп тизгинди алып, кыз буракты алдыга карай жетелеп, чүй деп алып чыкканыбыз деле дүң болду. Кыргызстан үчүн жаңылык болду. Кыргызстан үчүн бренд болуп калды. Кандай гана мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар болбосун, ошол жерде кыз бурак концертибизди берип турдук. Байма-бай Москвагачы барып турдук. Кыргызстандагы ушу 15 республиканы кыдыра. Бизди алып Кыргыз өлкөсүнүн жетекчилери сыймыктары менен алып жүрүштү. Мына ошентип анан кыз бурак 2 доорду башынан кечирген, 2 доордо жашаган ансамбль катары мына бүгүнкү күнгө чейин ушул досумуз менен анан кыз бурак болуп жашап калдык. Туура. Эң сонун. Ал эми ушул музыкалык жаатты тандаганыңызга үй бүлөңүздөргө кантип түшүндүрдүңүздөр? Мугалим ата-энелерге. 6 ай эч кимге эч нерсе айтпадым. 6 айлык каникул бар да, кышкы каникулда анан бардык үйгө, самолетке түшүп алып, Як-40 деген самолет укмуш учту анда токтобой. Баргандан кийин апам айтсам, апам аябай жакшы кабыл алды. Атам чырды баштады. Өтө катуу тилдеп, урушуп, биздин урук тукумда артист болгон эмес. Бул артист деген жаман нерсе, артист деген тигиндей мындай деп мага аябай жаман негативтердин баарын айтты. Анан мен туруп бердим, барасың, документтерди аласың, окууну токтотосуң, келесиң деди. Макул деп туруп учуп кеттим, дагы ошол бойдон келбей койдум. Айтып атпайм, бир реформаторлордун бири болом да ошол кездеги. Анан барбай койдум, анан жайкы каникулда бардым. Атам сүйлөбөй койду, кайра окууга келдим. Анда тыйын тыпыр жок, кыйналган мезгил. Мугалимдердин айлыгы эч нерсеге жетпейт. Каристерге чыгып, каристердин пиязын отоп, пиязын жулуп өзүмө акча жасап алып, анан кайра студентство да, кайра учуп келдим. Кайра окудум, кышында барсам дагы сүйлөбөй койду атам. Анан кайра келдим. Кайра экинчи курстун аягында кайра барсам, атам бир аз жибип калыптыр. Мына ошентип көктөгүм менен өзүм атамдын дагы баягы көкүрөгүндөгү жаман бул музыка факультети, музыкант болбош керек деген караңгынын ар жакка айдадым окшойт.
Ошентип анан бир-эки мисалдарды келтиргенде анан мен ал мисалдарга кандай болгондугу жөнүндө алардын айтып бердим. Андан кийин үн чыкпай калды. Ошентип анан мен музыкалык факультетти бүтүп, музыкалык билимим менен анан ушул кыз буракты алдыга карай жетелегенге билимим өтө чоң көп жардам берди. Баягы кыз бурактын башталганда дагы дүркүрөп зор башталган деп айтат да. Ал эми ошол убакта баягы СССРдин курамын бүтүндөй кыдырдык деп жатпайсызбы? Ошол убакта атаңыздар бир сыймыктанса керек, Баштап көрбөй жүрүптүр, апам айтты да. Телевизорге чыгабыз да, анда черно-белый телевизорлор эле, кара көрсөтүп. Баары көрөт бирок, телевизорду. Кара. Анын баары телевизор ар кимдин үйүндө жок. Бир көчөдө бир эле адам үйүндө бар. Анан биздин үйдө бар эле. Биздин үйгө ошол биздин тууган уруктун баары 40 үй бүлө келип катар отуруп алып ошо телевизор көрчү. Мейманкана деп коебуз азыр эми. Ошо мейманкана толтура тура өзүбүз батпай, моюнубузду моюнда алып көрчүбүз. Көрсө ошондо элге дагы аябай жаккан экен да телевидениячы. Анан алгачкы ансамбльдерди мына Чорок Кожомжаровдун алгачкы уккан эстрадалык ырым менин бульварым болгон да. Айша Базарбаеванын аткаруусунда апапак көйнөк кийип чыгырдаганда мен аябай ушундай таасирленип, ушунчалык делебем козголуп, ошол жерге барып ошол кыздын алдына отургум келип кеткен да. Ошол ойноп аткан алдында сон ойношчу да эми живем бар, жанды, кычыраган жигиттер, кыргыздын формасын кийген жигиттер тым эле коштоп, анан дагы булардын аябай сонун чыккан, Чоронуку оркестрдин дагы домбыраларын кошкон да. Электрический гитара, электрический комуз дегендерди. Анан аябай сонун чыгып, ошону менен анан бүттү, мен ошон музыка жака ошондо эле жүрөгүмө печат кылып басып койгон экенмин да. Мына ошентип музыка дүйнөсү жетелеп, анан кийин кыз бурак чындап эле бренд болгон, аябай атак даңкын айтпай эле коеюн, Кыргызстанды 7 жолу кыдырып концерт бердик да. Бир да группа андай болгон эмес. Бир да группа 7 жолу кыдырдык. Анан ошо тоолордун арасындагы мындай жарык барбаган чырак менен отурган айылдарга чейин койбодук концерттерди. Ошо агартуучулук майданда талбай эмгектендик. Анан ал кезде репертуардагы өтө бай болчу, патриоттук сезимдеги чыгармалар өтө көп болчу. Партиянын буйругу ошондой эле. Сүйүү темасында 5-6 эле уруксат берчү. Калганы баары ата, эне, эл, жер, патриоттук мекенди сүйүү, ушундай темадагы ырлар болчу да. Ошол чыгармалар биз барып концерт койгон жерде кадимкидей элге сиңип, элдин делебесин козгоп, элдин көзүнөн ушунчалык жаркылдаган бир жакшы көрүүлөрдү көрүп, ушундай жашоого болгон сонун бир умтулууларды көрүп кетчүбүз да. Мына ошентип биз элибизге, журтубузга күчүнө күч, демине дем кошуп келдик. Элибиз да бизге күчүбүзгө күч, демибизге дем кошуп келди. Алардын ар бир кол чабуусу бизге кошкон салымы болуп, бизди алдыга жетелеп, биз алар кол чапкан сайын жок, биз дагы кийинкиде бир сонун чыгармалар жараталы деп репертуардын үстүндө талбай эмгектенип, ушул кербенди жетелеп алып ушу кезге келдик. Эң сонун. Баягы чыгармачылыкта сиз баягы цензура учурунда чыгып калдыңыз да, 70-жылдары, 80-жылдары эмне деген чектөөлөр. Бирок чектөө болгондо сайын чыгармачылык өсөт деп коет эмеспи? Мисалы, ата мекендик чыгармалар деп жатасыз. Бүгүнкү күнгө чейин жаштар сүйүү уккан ырлар ошол баягы сиздер ырдап жүргөн, сиздердин муундагы ырлар десек болот. Бүгүнкү күндө баягы чектөө жок болуп калгандыгына байланыштуу экинин бири сүйүү ырлары болуп жатпайбы? Ушул нерсе өзгөрөбү баягы? Идеологиябыз болуш керек. Анын үчүн сонун баягы концепция бар эле да. Тиги Союз мезгилинде детсадтан баштап, балдар бакчасынан баштап, студенттик күндөргө чейин, студенчествого чейин өзүнчө концепциясы болуш керек. Пионер эмнени аткарыш керек? Октябрят эмнени аткарыш керек? Комсомол эмнени аткарыш керек? Партиянын кызматкери эмнени аткарыш керек деген сонун бир концепциялар жазылып турчу да. Бүгүнкү күндө ошол менин жеке пикиримде жетишпей турат да. Жаштарга жетишпей турат. Анан Маданият министрлиги дагы ушул темада катуу иштеш керек. Патриоттук темадагы ырлар болуш керек деген сөзсүз болуш керек. Демократияда эле баардык жокту чачып таштап салсак, биз анда Кыргызстанды жоготуп алабыз. Кыргыз деген улутту жоготобуз. Биз 10-15 жыл, 20 жылдан кийин Иван Иванович деп кайрыласың, мен сага кайрылып калам, сен мага Надежда Петровна деп кайрылып каласың. Мына канчалаган элдер, өзүңөр билесиңер, Россияда ар кандай улуттан куралган элдер, бирок аттары, идеологиясы, нарк насили
орысташып калган. Туура. Бизге эрк керек азыр. Эрк деген сөз ар бир жаран биз күрөшүшүбүз керек. Боз үйүбүз үчүн, калпагыбыз үчүн, өзүбүздүн нарк населибиз үчүн күрөшүшүбүз керек. Мисалы үчүн бизде бүгүнкү күндө казандар сызпыз болбой калбадыбы? Барсаң эле бир жерге даяр көчөдөн алып келип алдыңа коюп коюшат. Жейсиң, кете бересиң. Менде деле мына үйүмдө деле азыр ушундай. Ай моундай тамак жасайлы, ой апа, мен моуну алып келип коем азыр деп эле. Жүз бир жака чалса эле алып келип коюп коет. Көрдүңбү? Бул да биздин нарктуулугубуздун бир баалуулугу уже кыркылып, кемтилип баратат. Самовар жагылбай калды бүгүнкү күндө, Иә. Самовар жагылбай Ошону айтып атпайм, айтып келе атпайм. Самовар жагылбай калды, беш бармак кайнабай калды, боорсок бышпай калды. Мына ресторандарда боорсок жеп атабыз. Айылдын боорсогуна окшобойт да. Ооба. Айылда келиндер жасайт го боорсокту. Жесең, мына ушул да биздин нарктуулук, баалуулуктарыбыздын бир багыты. Бир бүчүрү. Ошону кесип барсак эмне болот? Жоголобуз, улут катары жоголобуз. Нарк населдүү эл катары жоголобуз. А биз жоголбошубуз керек. Биз деген улуу кыргыз каганатынын алып жүрүүчүлөрүбүз да. Башка элдер кийин пайда болгон. Биз байыртан пайда болгонбуз. Анан бизге ата бабалар жеткирип берген баалуулуктардын баарын чачып таштасак, жок кылып берсек, эч ким бизди кечирбейт. Ошондуктан биз Американы сүйөлү бир эл катары, Россияны сүйөлү бир эл катары. Но биз Кыргызстанды жүрөгүбүздүн тереңинде кармашыбыз керек да. Мына азыр көчүп келе жаткан балдар орусча сүйлөшөт үйдө. Неберелер. Кичикейлер баары. Кыргызча сүйлөп көргүн, сүйлөбөйт. Түшүнбөйт. Бир. Бул уже биздин бүгүнкү күндөгү оор түйшүктөрүбүздүн бири. Экинчиси, Америкага жөнөтүп атабыз да, чет өлкөлөрдүн балдарыбызды. Ошол жакта окуп атат деп сүйүнүп атабыз, кол чабып атабыз. 90% кайтып келбейт. Келбейт. 10% келиши мүмкүн. 10%. 90% биздин таланттар, биздин граждандар бүттү, жоготтук биз уже. Ушул жерде эле окуп, ушул жерде эле мектептерден тарбия алып, ушул жерде эле чоңоюп, жаратмандыктарды жасап атпайбызбы? Туура. Толгон токой жаратман болуп атат. Эми акча издебешибиз керек да биз. Биз айыр арнамызды издешибиз керек. Мына ошондо биз кыргыз болобуз. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Ал эми эң бир орчундуу теманы козгоп кеттиңиз, өзгөчө жаштар жаатында. Гүлшара эже, айтсаңыздар, эми кыз бурак негизделгенине 47 жыл болуп калды дедиңиз. Демек, сиз бая жаш күндөн тарта жаштар менен иштешип келесиз да? Өзүңүз жаш болушуну түптөдүңүз, андан ары убакта жаш кыздарды алып, тарбиялап өстүрдүңүз, анан бая муун алмашты, доор өзгөрдү, бирок 21-кылым 2000-жылдардан кийинкилер өзгөчө болуп атат. Азыркы балдар башкача деп, бая заманбап тил менен айтсак, гиперактивдүү балдар деп коебуз, же болбосо Z муун деп коебуз да. Чындыгында эле ушундайбы? Сиз анткени ар бир муунду, ар бир доорду көрдүңүз да, 70-жылдан берки жаштарды. Ошо Z муундар коркунучтуу болуп атпайбы, балам? Себеби демократия деген бир багытты тандап албадыкпы? Демократия дегенде бардык эшиктериң, терезелериң ачык болот экен да. Ошонун каалаган өлкөнүн каалаган идеологиясы агып кире берет экен да. Анан ошону токтото албай азыр кыйналып туруп атпайбызбы? Азыркы мектептеги жаштардын, мектептеги балдардын эмне менен алектенип атканын атасы энеси да билбейт, коомчулук да билбейт. А менин мындай угушума караганда баары четинен тамеки тартышат. Наркотикке өтүп кеткен да жаштар бар. Жанагы нитро-питро дегендериңерди четинен ичишет. Анан сүйлөнгөн сөздөрү сөгүнсө дагы англис тилде сөгүшүп калыптыр. Мурда орусчада сөгүшө берет эле. Мына ушунун баары эмнеге алып келет? Деградация деп коет. Улуттук деградацияга алып келет. Анан наркотиктер бизде жөн эле сатылып атыптыр да. Жөн эле реклама кылып сатып атыптыр да. Мындайга чет өлкөдө да тыюу салынат да. Чет өлкөдөгү демократиялык өлкөлөрдө дагы катуу тыюу салынат да. Бизде аны көзөмөлдөгөн адам жок, аны тыйган адам жок. Мына кандайдыр бир жанагы Евангелие, Баптист дегенге окшогон уюмдар бизде. Бүт башка өлкөлөр кууп чыккандардын баары биздин Кыргызстанга кирип, жайгашып алып, бир жерлерден офис ачып алып туруп, бүт биздин жаштарыбыздын баштарын айландырып, ар кандай динге, ар кандай секталарга тыгып салып атат.
Аны көзөмөлдөгөн адам жок. Аны көзөмөлдөгөн бир уюм жок. Же кандай бир неме жок да, жок болуп атат да. Ушундай нерселердин баарын тыйып комплекстүү түрдө тарбиялап берүүнү башташ керек. Анан кийин демократия деп мугалимдердин колун байлап таштадык, урушпа деп. Ой, биз уруш эчтип эле, анча-мынча каккы сокку жеп эле чоңойгонбуз, анын эмнеси бар экен? Антпесе бала деген бала да, баланын акыл эси тол элек мезгили. Ойлогонун ар кандай кыялына келген жасай берет да. Кой дегенди бардыгын аны калтырыш керек, эч кандай эч нерсе болбойт. Урга ошентип демократия деп коюп урганга чейин жеткирип аткан ошол нерсе. Тең айтышып атпайбы? Тең ата айтышып балдар, тең ата согушуп, тең ата шылдыңдап, апасындай болгон, жатасындай болгон адамды. Мугалимдин кадыр бартын түшүрүп салдык да. А мугалимди биз Кудайдан кийин көрчүбүз. Ата-энеңден кийин мугалимди көрчүбүз. Мугалим айтып койбосо экен, ата-эне биринчи деп коркуп турчубуз. Көрдүңбү? Мына ушундай нерселерде дагы көзөмөл жок. Ушунун баары ордоруна келмейинче, алар мынтип шатат этип турабы, бизде кыйыныраак болуп атат. Анан жана жаштар жөнүндө айтканда, ушу жаштарды биз жаман, тегиз 100% жаштар жаман дегенден алысмын. 10-15% жакшы мыктылар бар. 15% жалкоолор жатат. Түнү менен таң аткыча телефон карайт, анан эртеси күнү саат 3-кө чуктайт экен. Мындай бир 15%. Бир 50% жаштар аракеттүү. Кудайга шүгүр, келечекти ойлогон жаштар силердин муундарыңар. Но кийинки өсүп келе жаткан муун жөнүндө айта албайм. Айта албайм. Аны сөзсүз түрдө тездик менен санация кылыш керек. Санация деген өткөрүш керек да, жакшы электен өткөрүп, жакшы бир жолго бурушубуз керек. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ал эми баягы борбор калабыз Бишкекте, Ошто тынымсыз жүрөсүз. Анан айтсаңыздар ушул Бишкектин баягы сизге жаккан нерсеси, анан жакпаган нерсеси. Жакпаган нерсеси, Бишкек илгери кооз, таптаза. Фрунзе кезинде. Жап-жашыл шаар эле да. Биз көчөгө канча жолу чыксак дагы өтүгүбүздү же туфлибизди аччы эмеспиз. Мына ушундай сонун бир жашыл шаарыбыз, таптаза шаарыбыз бүгүн негедир менин көңүлүмө жакпайт. Көргөн сайын баягы таштандылар турган жерлер туура эмес иштелип чыккан. Себеби жолго караган таштандылар, жолго карап турат да. Анын бет жагын кандайдыр бир жаап, кайра ошону кайра тургузуп алып кете турган бир механизмдерди иштеп чыгыш керек да. Чачылган, төгүлгөн, жолго чечилип кеткен таштандыларды көрүп аябай ренжидим. Алынбай жатат. Мен бир жерди көрүп атам, бир жумадан бери алынбайт. Ошол жерден өтөм да. Анан бул кандай иштешет билбейм. Ушундай жагдайлар мага жакпай турат. Тыгындарыңар такыр жакпай атат. Жолдорду кеңейтиш керек да. Жолдорду кеңейтиш. Именно ошо тыгыны бар жерлер бар да, өзүнчө баягы. Шлагбаум деген жер бар бизде. Тыгын күндө тыгын. Эртеден кечке тыгын да, мисалы үчүн. Ушул жерлер кеңейтсе болобу, ошо Кара балта деген жанагы токтоочу жайлардын баарын алып турабы? Башка жакка жылдырып, анан жолдорду кеңейтсе болот да. Билбейм, ким аны менен машыгат, ким аны алып барат. Ушундай нерселер жакпады. Анан үчүнчүдөн бардык нерсе кымбаттагандагы тамак аш өтө кымбаттап кеткен силерде. Биздеги бир порция тамакты силерде 2 бөлүп берет да. Ошол бир порцияда берет. Анан экеси кымбаттап койгон. Экеси кымбат. Мисалы үчүн биз 120-150 сомго чейин биринчи тамак ичсек, ал бизге чоң чыныга куюп берет. Силер ошо кичинекей чыныга 2 бөлүп туруп, аны 250-300 сом, 400 сомдон сатышат. Мына ушуга дагы надзор жок да, демек. Надзор болуш керек. Себеби тамакты алып иче турган дагы адамдарыбыз бар. Байлар да бар, орто байлар бар, бирок ошого жетпей кыйналган адамдар да бар да. Ошол ар бир муунду, ар бир баягы деп не деп коет, слой населенияны, катмарды эстеп, ошого жараша иш алып барыш керек да. Мына ушул жактарда мага жаккан жок. Тамак ашта баягы санэпидстанция чындап эле көп текшербейт экен азыр. Мен да акырын сурайм да отуруп алып. Бир айда бир келсе келет, 2 айда бир дейт да, андай болбойт да. Ушундай жактары бар. Анан Бишкек деген баары борборубуз, борбор аябай сонун болуп туруш керек, жаркырап туруш керек, жайнап туруш керек. Кыргызстан болгондон кийин арзанчылык болуп туруш керек. Себеби бизде ошо тамак жасай турган ингредиенттердин калп айтпайын 90% өзүбүздөн өсөт, өзүбүздө бышат, өзүбүздө эт-сетке чейин өзүбүздөн чыгат. Ошондуктан тамак аш жааты дүкөндөгү сатылып аткан ошо өзүбүздөн чыккан товарлардын баары арзан болуш керек.
Туура. Кошулам. Ошондон улам баягы орунуна көбү ошондон чыгып жатпайбы, арзан тамактан? Албетте. Арзан тамакты жешет. Эптеп-септеп жасалган баягы чычкан кошулуп кетеби, мышык кошулуп кетеби билбейсиң да. Анан оорулардын азыр оорулар өтө көп. Өтө көп. Мен өзүм да больницага жатып чыктым жакында. Эми мындак өчүрт деп коет го. Өчүрттүм эле укмушта. Жатканга 1 ай кийин жазылып атышат. Көрдүңбү? Оорулардын өтө көбөйгөндүгү жана оорулардын айыкпай аткандыгы. Баягыдай дарылар жок, баягыдай уколдор жок, баягыдай иммунитет жок адамдарда. Жегендерибиз жанагындай болсо, анан ичкенибиз Кока-кола, Пепси-кола болсо, анын баары эмнеден жасалганын билип туруп эле ичип атпайбызбы? Биз Израилдин коңуздарын ичип атпайбызбы? Алар коңуздан жасашат экен да мунун баарын. Мына ушундай сабаттуулукка барышыбыз керек элибиз. Ичпей коюш керек. Өзүбүздөн чыккан суусундуктарды ичишибиз керек. Анан ден соолугубуз оңолот да. Туура айтасыз. Күч эреже, ал эми чыгармачыл жаатта сөз кылсак, баягы алтын доордо, алтын муунда жашап калдыңыз. Өнөр баалап калган учурда СССР тарап жаткан ушундай бир чоң доорду. Андан кийин эгемендүүлүктү жаңы алып, маданият эмес башка нерсеге көңүл бурулбай калган учурда да болуп калдыңыз. Бүгүнкү күндө маданиятка болгон баягы мамлекет тарабынан көңүл буруу дейбизби, кандай болуп жатат? Канча президенттерди көрдүк, журт башчыларды көрдүк. Эми журт башчыдан да бардык нерсе. Баягы экономика министри, финансы министри деп күнөөлөгөнүбүз бир тыйын. Бардыгы журт башынан. Туура. Ата эмнен айтса ошо болот дегендей да. Журт башчыларыбыз маданиятка жакшы көңүл бурушкан жок. Ошон үчүн жеке ырчылар, жеке аткаруучулар, жеке өнөрпоздор, жеке топтор өтө көп өнүп чыкты, өсүп чыкты. Бирок ошо жеке өнүп чыккан, өсүп чыккан топтор, жана ырчылар өздөрүнүн күчү менен бир топ биздин маданиятты алдыга жетеледи. Анан кийин эми маданиятты өнүктүрүүгө эч кандай бир салым болгон жок. 1 сом каражат бөлүнгөн жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө айылдагы маданият үйлөрүнүн баары талкаланган. Бар дебейин эми 80% талкаланган. Аларда керектүү аспаптар жок. Керектүү иштей турган баягы өнөр жаатындагы, ошо маданият жаатындагы кызматчылар жок. Эми гана айлык көтөрүлүп, эми гана маданиятка көңүл бурулуп, мына эми гана кичине бир маданияттай болуп, быйыл гана, чынын айтайлы. Быйыл гана ошо аспаптарга алганга, техникалык базасын чыңдаганга акча бөлүнүп атат. Ал деле көп эмес, бирок ошонусуна да шүгүр. Анан гастролго чыгуу боюнча акча бөлүндү. Бирок акча бөлүнгөн менен ошо гастролго чыгып элге тийген пайдасы бар болуп атабы ошо гастролдун? Же деле галочка эле болуп атабы? Аны текшерген адам жок. Анан бүгүнкү күндө концерттик, репертуардык чоң бир иш-чаралар менен элдин арасында ажырым болуп калгандай мага ошондой сезилди. Себеби концерт коюп барышканда эл концертке кирбей атышат да. Элди концертке азыр күндү киргизе албай атабыз. Болгону арзан эле билеттеричи, ошого карабай. Демек, биз ошону кайра калыбына келтиришибиз керек. Концерт бул деги эле өнөр, маданият адамга жан азык тартылап туруш керек. Биз баягы табигый азыкты алып атабыз. Тамак ашыбыздычы. Но жан дүйнөнүн азыгын да албасаң, анда маңкуртка айланасың, анан жанагындай зомбиге айланасың, анан атаңа энеңдей болгон кишилерди мынтип бир чужой адамдай карайсың дегендей, мындай ушундай нерселер көп да. Ата энеңе даже жакшы мамиле кылбайсың, себеби жан дүйнөдө азык жок. Табияттын азыгын жейсиң, ал деген эми ал башка нерсе. Ал сени тирүү кармап туруш үчүн. Ошондуктан азыр жан дүйнө азыгыбызды жеткирүүнү жолдорун иштеп чыгышыбыз керек. Эл менен илгеркидей камыр-жумур болушубуз керек. Сен концерт берип атканда эл кол чаап, күлүп, жайнап, сенден рахат алып туруш керек. Мына ошондо мамыр-жумур, камыр-жумур болобуз да. Бирок акчаны бир-аз бөлүп атышат. Рахмат бүгүнкү күндөгү жетекчилерге. Маданиятка көңүл буруп атат. Көңүл буруп атат. Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат. Анан өзү жумушка кирген күндөн тарта маданиятты өнүктүрүү боюнча 3 жарлыкты чыгарды. Бул өмүр болгон эмес андайчы. Ошол жарлыктардын негизинде бир топ иш-чаралар иштелип аткарылды, но аны андан ары алып кетиш керек, токтотпош керек. Ушул процесстердин баары иштелип чыгыш керек. Сон.
ыраазычылык билдиребиз. Бул этапты баягы башынан десек да туура эмес болуп калат окшойт. Баягы түптөлгөндөн тарта билип, эң бир башаттан баштап билип келген адамбыз да. Бүгүнкү күндө баягы улуттук 1-каналдан баягы бенефис берүүсүнөн көрсөкчү, биз бүгүнкү күндөгү баягы сыймыктанып келген залкарлар, кыйын адамдардын баардыгын тең баягы индивид катары таанып билсек, аларды ар бири сизден таалим тарбияланган экен да. Мени таң калтырган нерсе ушул болду. Анан көпчүлүк айтканда мындай күлүп туруп, бирок темирдей бекем тартиби бар деп айтат да сиздечи. Анан баягы тартип аскер кызматкерлеринде да айтып коет го, тартип бар жерде жеңиш болот, ийгилик болот депчи. Тартип тууралуу сөз кылсак эжеке, айтсаңыздар баягы жашоодо айтат экен, эгерде динде да айтылган экен, бул жашоодо кыз жарык дүйнөгө келсе, бул атанын бактысы, эгерде татыктуу таалим тарбия берсе, ал бейишке чыгат депчи. Сиз жалаң кыздар менен иштешип келдиңиз да. Баягы өмүрү узак болгон топтор менен сүйлөшүп келе турган болсок, сиздердин ийгилигиңиздердин сыры эмнеде десек, биз баягы айымдарды кошкон эмеспиз. Интригадан алыс болгон эмес, болгонбуз. Ошол себептен биз кармалдык деп айткандар бар да. Алардын бири ошол дем театры жана башкаларды айтсак болот. Сиз жалаң гана айымдар менен кыздар өзгөчө жана переходной возраст дейбиз орусча айтканда, өткөл куракта кыздардын баарын чогултуп турган ушунча жыл иштеп келишиңиздин себеби, сыры жана кызга тарбия берүүнүн жолу тууралуу айтсаңыз. Эми туура айтасың, кыздар менен иштеш өтө кыйын, өтө кыйын. Кыздардын башын бириктирүү бул өтө кыйын. Бир максатка багыттоо өтө кыйын. Ошонун баарынын жолдорун таап алганмын да. Ошол жолдор менен, ошол методикалар менен, ошол көрсөтмөлөр менен иштеп, кыздардын тилин таап, аларды бириктирип, өзүмдүн баламдай көкүрөгүмө кысып, эч качан сен жакшы, сен жаман дебей, баарына бирдей мамиле кылып, Рахман Разыков досум айткандай, маркум. Гүлшайыр кандай жетекчи десе, Гүлшайыр бир колуна шоколад кармаган, бир колуна камчы кармаган жетекчи. Ошол сөз үчүн мен Рахманды аябай баалаганмын да. Ошо менин бүт немемде, кызматтагы, эмгектеги методикамды сени бир эле сөз менен түшүндүрүп коюпсуң деп, мына ушундай кыздарга 40 жерден тыюу кылып, өнөрүн ачып, өнөр булактарыны ар дайым туура ачып, алардай турган ырларды туура тандап, биз уйку дегенди мен билген эмесмин. 2 саат же 3 саат уктачумун. Мына ушун баардык өмүрүбүздүн бүт таттуулугу да ушул кыз бурака, өмүрүбүздүн жакшысы да жаманы да ошо кыз бурака, жаштыгым да, мастыгым да, күчтүүлүк курактар дагы мына ушу 70ке кирген мезгилде да ушу кыз бурака деп арнап келдик. Мына ошонун негизинде. Аны айтсакчы азыр, силердин саатыңар жетпейт да, ошо кыска жыр айтып атам да. Кыздардын тилин таап, эмгектенип иштеп келдим. Жакшы, Кудайга шүгүр. Азыркылардын айырмасы мурдакылардай ыймандуу, ынсаптуу кыздар өтө аз. Ыймандуу, ынсаптуу деген түшүнөсүң да. Ыйман деген бул баягы ийкемдүү, ал эми ынсап деген баягы баарына Кудайга шүгүр дегенчи. Ушундай кыздарыбыз аз. Бүгүн кыздардын көпчүлүгү мен качан жылдыз болом, мен качан ушундай болом, анан мен качан ушундай болом. Тез аттагыз келет, э? Тез эле жылдыз болуп, анан тез эле жарайтып эле тез эле тойго чыгып кетсем деген ушундай үмүт тилек менен келишет экен да көпчүлүгү. Анан мен иштейин, эмгектенейин деп, баягыдай тер төгүп эмгектенген кыздар жок азыр. Жанагы телефон баягы мен деле ушул азгырып кетип атпаймынбы? Баарыбыздагы азгырыгыбыз бар бүгүнкү күндө телефон деген. Мына телефондагы көп нерседен азгырат. Мен өзүм да байкайм да, көп иштен азгырат. Сенин өсүп келе жаткан талантыңа балта чабат. Себеби талантты өстүрүш үчүн үзгүлтүксүз эмгектениш керек. Бир эле секунд үзүп койсоң, анда ошол жер уже ачык калып калат. Сиз ошон үчүн арыбак айтып келесиз, 1% талант керек деп, 99% эмгек. 99% эмгек, 1% талант. Мына ошондо сонун элге кызмат кылган мыкты өнөрпоз болуп өсүп чыгат. Эң сонун. Баягы тарбия жаатына кайрылсак, Гүлшара эже, баягы эркек баланы тарбиялоо жеңилирээк деп коет да, какыс-кукус кылып, урушуп койсоң болот депчи. Кыз кишини, мисалы мен өзүм деле жакында кыздуу болдум, анан ошол тарбия жаатына ошо өзгөчө кызды кантип тарбиялаш керек деп. Эми кыз бала назик болот, кыз бала эрке болот. Кыз баланы эркелетип тарбиялай бересиң. Ошол натурасы ошондой. Анан кийин эми бүгүнкү күндө өзү философияда, өзү педагогикада 1 жаштан баштап, төрөлгөндө дейт, төрөлгөндөн 5 жашка чейин катуу жакшы тарбиялаш керек. Туура сүйлөшүш керек, алдабаш керек. Ошонун баары булардын памятине компьютерге жазылгандай жазылат. 5 жашка чейин.
Бирок азыркы күндө 7 жашка чейин деп атат. Эми азыр кандай илим-поздор иштейт да мунун үстүндө. Ошондуктан туура тарбиялап, урушпай, силкпей, аны менен чоң адамдай сүйлөш керек. Мен бүгүнкү күндө неберем менен чоң адамдай сүйлөшөм да. Анан азыр келип аралашкан адамдар айтып атпайбы, бай бул чоң адамдай сүйлөйт го деп. Сен кандай сүйлөсөң, ошондой болуп өсөт. Чоң адамдай сүйлөш керек. Бул болот, бул болбойт деп туура тарбия бериш керек. Анан баягы кээде кыйкырып берген, бакырып берген, чаба берген эч качан жакшы нерсе алып келбейт. Кыз балага айрыкча ошондой тарбия керек. Анан эми эркелигин көтөрүш керек. Себеби кыз бала эрке болот, атага жакын болот. Мына Кудай буйруса кыздуу болсоң, 3кө кирип калгандан баштап сенин туфлиңди арчый баштайт, костюмдарыңды тазалай баштайт, өзүң рахатка батасың. Кыз бала мына ошондой атага жакын болот. Эркек баланыкы өзүнчө. Ошондуктан эркек баланын тарбиясы сөзсүз баягы эркекче тарбияланыш керек. Кыз балдар назик, жагымдуу, ийкөмдүү жана баягы боорукер болуп тарбияланса болот. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Залкар сатирик Рахман Разыковду да эстеп кетип өтүңүзбү? Ал адамдын айтканы бар экен да, баягы эң оор бул жашоодо баягы биздин кыргыз балдарга экен, кичинекей балдарга депчи. Эмнеге десе, алар төрөлгөндөн тарта 3-4 тилди башынан кечирет экен депчи. Башында бул деген ня-ня, ушундай бир аларга түшүнүктүү тил менен сүйлөйбүз. Кийин кайра бул деген тамак ушуну билбейсиң, бул деген чучу эмес, бул ат деп аларды кайра жаңы тилге үйрөтөт экенбиз депчи. Ал эми орустар башка мамлекетте мисалы атты ат деп уйду-уйду үйрөтөт экен да. Ошол себептен алар баягы кичинекей баласында чоң кишидей сүйлөп. Ошон мен азыр айтып атканым ошол. Чоң адамдай эле сүйлөш керек. Баягы ня-ня, папа, тепа дебиш керек да. Ошону сразу үйрөнөт да, дароо эле үйрөнөт да. Биз аны эркелеттет десек, кошо эркелеп алабыз өзүбүздөн. Анан ошентип отуруп анан Рахман айткандай, кайра берки чоң адамдардын тилин үйрөтүш үчүн дагы бир сабак өтүшүң керек болот да. Ошондуктан кичинекей кезинен эле үйрөтүш керек. Балдарга туура сүйлөгөндө. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз, Шери жашоо. Билинбей убакыт өтүп кеттир. Бир топ сүйлөшкөн экенбиз. Бүгүн баягы бизге таңкы мейман бөлүүнү өзгөчө бир 20-25 мүнөт бөлчү элек. Бүгүн бирок андан 2 эсе көп убакыт бөлсөк да сөзүбүз бүтпөй жаткан чагы. Андыктан рахмат. Жалпы биздин көрүүчүлөргө ушул 3 декабрда боло турган концертиңиз тууралуу өзүңүздүн ак батаңызды берип койсоңуз. Рахмат чоң. Эми кечээ сиз ырдайсызбы, канча номер ырдайсыз деп мага суроо берип атпайбы? Аны сыңарымдай. Эми концертте Кудай буйруса мен да ырдаган учурум болот. Бирок эң негизи биздин ошо сен айткан эстрада жылдыздарынын орто муунун бүт менин ушул жакшы каалоолорум менен, жакшы тилектерим менен колунан жетелеп бир тууганымдай кылып, бир өзүм балдарымдай кылып туура чоң даңгыр жолго салып, аларга батамды берип, кеңешимди айтып, мына Бек баштаган Расул Байкең, Гүлнур эжең, Айчүрөк, Алина, Динара, ушул топтун баарысы, ошол жерде бир 20дай адам бар, азыркы күндөрдө аткан 20дай таланттар. Ошолордун баарына менин жарыгым тийген. Сен айткандай алар менсиз айтыша албайт. Көп учурда ушул жаш мезгилдеринде туура жолго салган устаттардын бири мен боламын. Ошондуктан алар дагы көбү катышат, Кудай буйруса. Анан жаштардан бар бүгүнкү күндө, жаштар дагы сыйлаган, урматтаган мыкты азаматтар бар, алар катышат. Мирбек Атабеков, Нурлан Асип баш болгон менин ырымды ырдашат да, алар дагы ырдашкан. Ошолар баш болгон жоон топ жаштар да бар, Кудай буйруса. Анан эми казак туугандар, өзбек туугандар, Кытайдан келген ырчыларыбыз болот, аябай сонун болот. Концертте мен ойлойм кыргыз элим аябай жакшы сыйлайт, мени урматтайт. Ошого ыраазымын, себеби мен ушу элим бар экен, журтум бар экен, ушулардын кол чабуусу менен, ушулардын батасы менен, ушулардын жакшы тилек каалоолору менен бүгүнкү күнгө чейин өсүп келдик. Миң мертебе шүгүр, ар кандай сыйлыктарды алдым. Ушул эмгегимдин, ак эмгегимдин атынан, аркасынан чоң-чоң сыйлыктарга жеткирди. Өкмөт жетекчилерине чоң рахмат. Мына жакында эле Садым Нуркожоевдун колунан даңк орденин алдым. Бул дагы ошол кишинин баа берип эмгегиме ошого татыктуу деп бергенине мен сыймыктанып келемин. Анан эми жалпы жамый журтубуз Кудай буйруса эртең 3 декабрда филармонияга келип, мени колдоп, кубаттап, 70 жылдык бир эле жолу келет экен. Ушу 70 жылдыгын эжекемден бир өткөрүп берели деп колдоп келе беришет деп ишенип турамын. Бүгүнкү күндө билеттер сатылып атат кассада. Жакшы, аябай ыраазы болуп турамын. Мына ушу баарыңыздарды ушул концертке чакырып кетемин. Келиңиздер, сагынычыбызды бир жазышалы, сонун ырдап, сиздер кол чаап,
бир рахатка батып, жан дүйнөңүздөрдү азыкка толтуруп дегендей илгерки чыгармалардан угуп, илгерки кыздардын баарын көрүп, кыз бурактын кыздарын көрүп, бир сагынычыңыздарды таркатып кеттиңиздер деген жакшы бир демилген айтып турамын. Ошондуктан барыңыздарды концерттен күтөмүн. Ушул эле концертибиз 10 декабрда Ошто өтөт. Ош кыргыз драма театрында. Кудай буйрса ал жактан дагы биздин көрөрмандарды Баткенден, Жалал Абадтан күтөмүн. Барыңыздар менен көрүштүргөн Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Кудай таалам асманыбызды ачык кылсын, жерибизге тынчтык берсин, өлкөбүз өнүгүп өссүн. Өлкө башында турган мыкты жетекчилердин баарына Кудай таалам иштерине ийгилик берсин. Элибизди, журтубузду сүйгөн, элибизди журтубуз деп күйгөн жүрөктөрү ар дайым түз иштеп, чарчабай чалыкпай өлкөнү өнүктүрүүгө салымдарын кошсун. Ал жалпы кыргыз элим аман болсун. Биз байыркы элбиз, биз келечектүү элбиз. Биз Кудай бурса көп кылымдарды карата турган, бизден кийин миңдеген кылымдар жашаган элдерди, балдарды тарбиялаган, урпактарды узарткан мыкты калктын урпагыбыз. Ошондуктан кыргыз элим бар болсун. Айтканыңыз келсин, ак батаңыз жалпы элге тийсин дегендей. Ал эми Гүлшайыр Садыбакасова негизинен ушул көптөгөн сизде айтып коет экен, баягы кыз бурак тобундагы эле кыздарды эмес, ушул муунда 50 жыл аралыгындагы жалпы кыргыз кыздарын тарбиялап өстүргөн биздин апабыз, эжебиз деп айтып жүрсөк жаңылбайбыз. Андыктан сизге бекем ден соолук каалайбыз. Буюрса концертиңиздер ийгиликтүү деңгээлде өтөт деген ишенимибиз чоң. Анткени сиздин чыгармачылыгыңызды жалпы эл баалайт. Ал эми өзүңүз айтып калдыңыз, республика боюнча деп калдыңыз, ушул Бишкек жана Ош менен чектелбестен 7 дубанга тең кыдырып бериңиз дейли. Концертиңиз созулсун буюрса. Макул. Рахмат жам. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизге келген таңкы мейманыбыз, коногубуз Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңк медалынын ээси, биздин кадырлуу эжекебиз Гүлшайыр Садыбакасова болду. Ал эми биз эфирибиздин жүрүшүнүн алдын көздөй улантабыз. Алдыда дагы кызыктуу түрмөктөр сиздерди күтөт.